Olcake kandayсыз? Сизди мен көптөн бери тааныйм. Ачыгын айтайын, мага жакканда сапатыңыз бар, жакпаганда сапатыңыз бар. Элге жалпы жагыш каяктан. Жакпаган сапаттарыңыз ушул кээде бир ашкере сынчыл көз карашта болуп кетесиз. Кылдан кыйкымыз деп да. Кылдан кыйкымыз деп анан бир кежирлигиңиз да бар. Анан бирок чыгармачылыгыңызды чын жүрөктөн сыйлайм. Бирок мен сизге bir суроо бергим келип атат. Азыр мына Кудайым буйрса, элдик курултайды курабыз деп атабыз. Ураган экенсиң. Эми коюп турбайсызбы могул жерге? Мына көрдүңүзбү сиз ушундай адамсыз. Анан ушу суроомо жооп берип койсоңуз. Курултай. Элдик курултайды курсак, ошонун келечектеги максаты, күнгөйү, тескейи, жакшы жагынанбы ушундай бир ойлоруңузду айтып берсеңиз. Жок, баке. Курултой деп сүйлөчү. Курултой сөзүндө билерман тарыхтын билермандары да муну курултой деп дагы кыргыздын шаажөкөттү тойду жакшы көрөт да. Жыйын болгон жерде кыргызынча качан маселе чечип келди эле. Кыргыздын байыркы тарыхын ал, соңку тарыхын ал, курултай кайсы кыргыздын жалпы кыргыздын мүдөөсүн канааттандырып дейт. Олжоке, бирок мына кыргыздын макалы бар го. Болбосо баягы бул макал бекер чыкпайт эле. Тойго барсаң тоюп бар деп. Тойдон бир маселе чечкен үчүн ушул макал айтылып жүрсө керек да, тойго барсаң тоюп бар деп. Кыргыздын терең айтылган макалдары да бар. Кээ бирлери сага окшогон жамакчы төкмөлөрдүн оосунан уйкашып, куйулушуп чыгып калса эле, ошончо чындыктын бир туу чокусундай карманып жүрө берет да кыргыз эми курултайга келет да. Кыргыздын Шекспирдин трагедияларында айтылат да, адамдын эс тутуму теменен эле көзүндө болот да, ушундай чолокчу. Адамзат тарыхында мындай бир бийлик институт катары курултайчы качан бир кыргыз коомунда жалпы кыргыздын мүдөөсүн канааттандырып тур. Мына алыс барбайлы. Курманбек Бакиевдин убагындагы баягы төңкөрүштүн алдындагы курултай ушу марттын 17-лерде болсо керек эле. Ынтымак курултай деп өткөн. Жалпы Кыргызстандынчы жерлерден аксакалдар келген, тиги булар, алардын баары кимдер эле? Алар дүжүр чалдар болчу. Кошоматчылар. Мына баштап. Жок, баштаган ошол да мында Кыргыздын коомунда азыркы курултай институтун көздөп аткандар дагычы жанагы ура патриоттор, мен үчүн псевдо патриоттор деп жүрөм да, жармаш патриотторчу буларчы. Курултай институту Кыргыздын кайсы тарыхында бир бийлик борборлоштуруп тур, бийликтичи. Эч качан борборлоштурган. Анда деле Байманаттын убагында деле ошол эле кошоматчылар бийликке баягы кошомат кол кошулгандар эле ошол курултай институтуна келип бергенде, а бирок ал шайлоо түрүндө курулган эмес да, ал жөн эле мындай ошол бир уч топтун эле чечими кабыл алынган эле институтта болчу. Мына парламенттик башкаруу дегенден кийин бул парламенттик башкарууга деле батыш өлкөлөр бекеринен келген жок да. Себеби кылымдардан бери булар көрбөгөн азап жок. Мамлекети кыйрап жок болор учурга чейин акыры ушул демократиялык бир баалуулуктарды дөөлөттү калыптандыруу үчүн ушу парламенттик башкаруу, парламент бул эл өкүлү деген кеп да, бийлик менен элдин ортосундагы. А курултайга улуттук курултай дегенчи биздин улуттун жадесе жыргаткан бир окумуштуулар жок болуп атпайбы, ойчулдарчы. Ал кимдер курултай институтун демилгелегендерчи? Жанагы оозунан бир көгүк чачырап, тим эле топсу акыркы топсу калганча үзүп ийгенче улут деп бакыргандар да ошолорчу. Алардын мээсинде мында анализ жок да, дүйнө каяка жылып атат, алар баягы улуттук бийликтин бир моделин түзөбүз деп атат да курултай институту менен. Жана Садыр Жапаровдун чыкпадыбы? Жыл сайын курултай элге отчет берип турат депчи. Эмне парламент отчет бербей атыппы? Биз тек гана парламенттин образын көргөн жокпуз да. Чыныгы парламентарлар кандай болуш керек элечи? Ал жерде сотторунду, президентиңди, аткаруу бийлигин такалап мындай отчет алып турмакта, килемге чакырыпчы, тим эле сөймөй кезип мойтуп турмакта. А бизде андай болгон жок да. Чимкириктердин образы, парламенттик башкаруу ушу турбайбы депчи. Садыр Жапаровдун айтып атпайбы? Мүмкүн болсо депутаттардын санын кыскартабыз, 75ке, ал эмес 55 деп атат да, токтоло албай атат бир орунгачы.
Андан көрө жанагы депутаттык артыкчылык менен олчойгон айлыктар алат, жардамчыларды жанагы машиналарды минип жүрбөй, дуктуй машиналарды, ошолор чыгымы канча. Ошондон көрө айлыгын бир Кудайдын боору органдай айлык коюп, андан көрө ошолорго кеткен айлыктар врачтарга, мугалимдерге, пенсионерлерге келсе оң болмоктагы эч ким депутатта болуп баргысы келмек эмес да. Анан тескерисинче депутаттардын саны 200ге чейин барсын. Көбөйүшкө. Себеби канчалык көп болсо, көп топту башкара албайт. А Кыргызстанда кичинекей топту мына өткөндөгү Төкөстөн кийин көрдүң, достук мейманканасында башка кворум кабыл алынганда 3 жолку жыйында анан спикерди шайлашты, кайра эле бир кишини, ошол кайра эле бир кишини убактылуу өкмөттүн милдетин аткарууга, президенттин милдетин аткарууга бекитип беришти да. Кичинекей топту башкарып алуу оңой, коркутуп үркүтүү оңой. Себеби жарым жартылай кара түнөк күчтөр, бандиттер жүргөн Кыргызстанда башкарганчы. Анан ушулар курултай институтун алып чыгып атат да. Курултай институту мен түшүнөт элем, эгер биздин илимпоздор, тарыхчылар, философтор, акын жазуучулар ийдеп ийине жеткире иштеп чыгып, мына депутатынакай бир сунуштаса, анда дүйнө коомчулугу деле курултай институтун анда парламент сыяктуу демократиялык бир инструмент катары колдонот эле да. Курултай деген бул кошуматчылардын жыйыны да, бийликке хоппай аке деп турганчы. Себеби курултай Кыргызстандын тарыхында эч качан чеке жылыткан институт болуп берген эмес. Эч качан борборлоштуруп бере алган эмес бийликтичи. Анан ошол курултайга жабышабызбы? Бул деген жөн эле чайкоочулук да. Элдин көзүнө мындай жөн тумандаган эле убадаларды берди. Бул популисттик эле кадамдар. Элдик курултайчы. Рахмат. Ай, Олжек, ошо сиз менен ошо көп киши сүйлөшкөндөн да коркот да сиз мененчи. Эмнеге коркот атат? Мен жеп албапмын. Жок, мен аргументин айттым, жөн эле мындай эмоциясы жок. Маселе курултай дегенде азырда мындай кашайып чыгып атышпайбы? Садырга мүмкүнчүлүк бериш керек, анан убакыт бериш керек деген болгон аргументтер ушул болуп атат. Садырын ким? Садырын ким? Суроо коюп көрдүңбү? Мындай саясий бейнесин алып мына түшүп берет. Мисалы, Бакиевдин убагындагы кол көзгө басар кадрлардын бири да. Так ошол жана курултайды, эмне үчүн бул курултай институтун кайра бүпүлдөп айтып атат да. Жанагы 2010-жылда төңкөрүштүн алдындагы улуттук жанагы ынтымак курултайын ушулар идеологдоручу. Ошол Бакиевдин кландары азырчы мындай айтканда эң коркунучтуусу эмне? Камчыбек Ташиев ушул башкалар келип атпайбы бийликкечи? Булар государственный катар мен тааныбайм. Булар болгону популисттер да. Баягы элди удургутуп, эмоция менен башкарабыз дегенчи. Убакыт көрсөтөт. Азыркы жанагы жаалданып аткан топтору жел чыккан топтой быштай жүрүнчү. Себеби бул сүйүнүнгө сокур дейт да, болгону эмоция менен бийлик башкарууга алып келип атышты да. Анан удургутуп бийликтин баягы биз эволюциялык жол менен өнүкпөй, кайра мурунку бийликтин ордун жакшы жагын көрбөй, мисалы баш мыйзам, Балянын баары баш мыйзамда деп эле баш мыйзамды желмогуз көргөзүп, булар өздөрүнүн сунуштагы баш мыйзамчы реформа өткөрүпчү, референдум менен. Ошо референдум менен өткөргөндө деле элин кайра чабат. Бул да бир атайын элдик шайлоо болуш керек да, добуш берүүгөчү. Анан Кыргызстандын бюджети көтөрө алабы? Ансы дагы жергиликтүү депутаттардын шайлоосун жарым жартылай толук өтпөй калган, парламенттик шайлоо турат, президенттик шайлоо турат. Ошол менен ашмалтайбыз чыгат да. Дагы канча алдыда мүшкүлдөр турат, аны көрбөй атабыз. Анан булар болгону элди мындай шырма менен алдып атышат да. Маселен өткөндө Көлбаевди камашты, Райымды камашты. Бул тек гана саясий упай топтоонун амалы да. Бул саясий технологдор бизде ошондой улутчулдардын сезимине ойногон. Олжеке, рахмат Олжеке. Тиги эми шекериңиз оозуңуз да. Майли. Келиңиз эми. Кайдагы суроону берип алдым мен эмеске. Келиңиз эми мындан бөлөк багытта да сүйлөшөлүчү. Мисалы бизде азыр кене мындай өнүккөн өлкө илим билимге кадам таштайт дейт го. Биздеги илимдер академиясы жөнүндө оюңуз кандай? Буга чейин мен канча жаздым, канча айттым, мындай айтканда кайра эле тажабайм, кайтарганда келме бузулбайт дейт. Интеллектуалдуу мутанттар, интеллектуалдуу кылмышкерлер отурат да ошол жердечи. Болбосо илим борбору бар өлкө эч качан өнүкпөй койбойт да. Маселен биздин илимпоздор турмушка керектүү бир шайман ойлоп таап,
айыл чарба, мал чарбасына ылайыктуу бир шайман ойлоп таап, уйдун богун чыгарган же малдын сийдигин алдын тазалаганча өнүккөн Европа өлкөлөрүн карап, айыл чарбасы, мал чарбасычы биздин жаткан турган жерибизден таза болуп атпайбы. Биздин малчылардын арасында жүрчү, сасыган чыла ошол жерде малдын убалынан коркпойт кыргызынчы, малдын алдынан сыз өтүп атабы, өпкө кагып эмне болуп атат. Анан бизде малга же жерге болгон мамилебизди да өзгөртө алган жок да. Ошол окумуштууларчы бир турмушка керектүү жаратмандык ою бар бекен, эмне ойлоп таап турбайсыз. Бирок эмеси көп бизде. Генералдар толтура, академик, профессор, докторлордун бар тимеле момундай кокон тоесунда. Анан ошондой илимдер академия барынан жок да. Себеби илимдер академиясында жанагы ким жакшы банкет уюштурса комиссардан ошолордун батасын алып, жанагы профессор намына жеткендер, доктор, академик намына жеткендерди дарай. Мындай айтканда плагиаттар көбүчө. Ошол илимий эмгектердин баары уурдалган. Жанагы биздин баш мыйзамдан деле тияк бияктан оштуруп жазгандай эле кыргыздын өзү бир ойлоп таа жөндөмү, илимге жөндөмү жок экен да, сынчыл ой жөндөмү курчубаган эл өзүн өзү мактанып отуруп ушуга келдик да. Бирок Нурбек Садырбаев жакшы айткан да, мурдуңа бок сыйпап койсо дагы кыргыздын кенебеттей аны мактанча келди. Жанагы курултай институтун калыптандырабыз деп аткандарчы, булардын баары жана псевдопатриоттор, кыргыздын улуу эл, кыргыздын мындай эл тигиндей. Кыргыздын качан борборлоштурган бир бийликтүү курган институту бар экен. Ошол эле жаман көрсөк дагы батыштын модели менен башкарылып атат да. Парламенттик башкаруу деп атабыз, партийный башкаруу депчи. Мына биз ошону эволюциялык жол менен кайра өнүктүрүп өстүргөндүн ордуна жок, парламенттик шайлоо жарабайт экен деп кайра жыга чап, баягы эле жалгыз мандаттуу шайлоого барабыз дегенге ыктап атат жаңы бийликчи. Анда деле кырылышып эле жатпады эле кыргызынча. Анда деле бандиттер, анда деле уурлардын далай парламентке келгенде, анда деле трайбалисттик жана жердешчилик кокуйлар чыгып, бир айылды, бир үйдү экиге бөлүп койгон фактылар болбоду эле кече элечи. Ошол жалгыз мандаттуу шайлоолордочу ошол эле адилеттүү болду. Партийный шайлоонун жакшы жери, биз жанагы преференциалдык шайлоо системасына эгер өтүп алсак, кыйла жакшырмакта биздин элдин тандоосуна мүмкүнчүлүк болмок. Биз ошондой алдыга умтулгандын ордуна Сайжан жигит бекер айткан эмес да, кыргыз интеллигенциянын көзү желкесинде депчи. Бүгүн желкесине эмес көтүнө түшүп кетти кыргыздын көзүчү. Таяк эле чытаңга түшүп. Сабыр. Жок, буну айтып аткан тарыхка кылчак дейт да, тарыхта ата бабаң эле ошо курултай институт эле кыргызды бир кырдан ашырып бир көчүн түзөп койгонсупчу. Кыргыздын шоруна калтыргандар ошол улутчулдар да. Мен бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун тегеренде кимдер көп ошол улутчулдар, жана теңирчиликте эме катары, дин катары каттата албай жүргөндөр. Ой, ошолордун чырагына майтамат да, мунун бийлигин бекемдеп алсакчы. Себеби жеке басарлык бийликти азыр эле баштады алчы. Абактан чыгып келген кишичи напсысын тыйып бийликтин эки институтту басып жатат да. Президенттик башкаруу милдетин алды, парламенттик башкаруу тиги немени. Парламенттикти десек деле болот. Себеби өзүнүн досун кече Ким Мамытовду спикерге шайлашты да. Өкмөттүн милдетин аткарууга, милдетин алып, мындай эки тизгин бир жыл бирде алып, муну напсысыздык дейт да. Себеби бир эле институтту башкарып кетүү оңойбу, президенттик аппараттычы. Мунун өзү бул авторитардык бийликке кадам дейт да, биринчи кезектечи. Эгер Садыр Жапаров жоопкерчиликти сезсе, мындай государственник болсо, сразу чочумак кой депчи. Себеби өзүнүн интервьюсунда айтып атпайбы? Ташиев көз ушундай төңкөрүш болуп кеткенден кийин үйгө барып бир чында чай ичип келип эле кайра келсек, эл башаламан экен, анан колго алып кеттик анын дегендейчи. Мындай айтканда кокусунан мамлекетти башкарып калып атпайбы? Мамлекет сага эмне фирмабы же бир чарбабы жөн эле мынтип эле башчылап кеткенде, себеби бийлик институтунда көзгө көрүнбөгөн канча оюндар бар да. Сырткы күчтөрдүн таасири бар. Сырткы күчтөрдүн диктовкасы менен Кыргызстан эптеп мойтуп жолун таппай кыйшалактап турса, анан могу ковид деген желбогуз дүйнө жүзүн эң кубаттуу деген өлкөлөрдү чөгөлөтүп койгондо, эң жакыр Кыргызстандын бечара жардын кырында турса, ошону башкарам деп аткан Садырына жол болсун да. Анык кокуйду көргөзө турган эмелер алдыда да. Себеби могу алдыда шайлоолорду дагы эмне үчүн юристтер чочулап атат, эмне үчүн сергек ой жүгүрткөн мындай сынчыл ой жөндөмү бар коомчулук Садырдын бийликти мойтуп мыкчып отурганына чочулап атат.
Садырды кимдер колдоп атат? Жанагы жаалдап жүргөн, көчөдө жүргөн, жанагы улутчулдар, ошол эле ура деген кыйкырык менен топтолгон эл да. Аларды оңой чыгым менен топтогон жок. Маселен, Райым менен Көлбаевди эмне үчүн бекер айтканым жок. Буларчы себеби Биримдик партиясы, Мекеним Кыргызстан партиясы мурунку бийликтин кочосунда жүргөндөр болчу, Бүгүн ошол реваншисттер спикер болуп Мамытовду отургузду да. Ошол эле бийликтин колтугунда жүргөн Камчыбек Ташиев коопсуздук кызматын тейлеп турат да. Мындай айтканда, буларды өч алуу, баягы эски гектер, саясий гектерчи 2010-жылдагы кээ бир окуяга кылмыш козгоюу саны деп атат, Садыр Жапаровдуку башкаларга оргасып, өзүнө оргаскан эле саясат болот. Бул алдыга кылчактап аткан жок. Дүйнө каяка барат, себеби абакта жатып бул киши китепти окуп алса керек да. Баш мыйзамды окубай калган, шакара түшүнбөдүкпү? Чыгып келгенде эле айткан билдирүүлөрүнчү, мунун баары популисттик кадамдар да. Бул мамлекеттик ишмердин айта турган сөз эмес. Чечимдердин көбү, алга койгон кадамдардын баары бул өтө опыталдуу жолго салып алды Кыргызстанда. Олжаке, эми сиз бул эл жери жөнүндө сүйлөшсөңүз күн батып кайра таң атып кетчү дейби, анткени оргуштап, кайнап да. Чола эле кыскартып жүрчү отурган экенсиз. Баягы жакшы менен өткөргөн жарым саатың жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй дейт. Билбейм ким кандай болду. Мен бир университет бүткөндөй болуп калдым. Оң болобу, сол болобу, эми ар бир жарандын өзүнүн каалоосу, сиз да өзүңүздүн сөзүңүздү айттыңыз, ар бир жарандын өзүнүн кабыл алуусу бар да. Ар ким ар кандай кабыл алып алсын. Мен мисалы кабыл алдым, бирок өзүмдүн элегимен кээ бир жерлерин кабыл алдым, кээ бир жерлерин сөздөрүңүздү кабыл алган жокмун. Жакшы, нормал. Ошондой болуш керек. Буның үчүн бир мындай неме менен кесишибиз керек, бир шаг менен. Рахмат Олжаке. Тиги баягы күн узак болгон менен өмүр кыска дейт. Ушу менен немебизди аяктап эле койбойлу. Мен жыйынтыктар мындай жыйынтыктарым келет да. Садырдын жанагы тарапташтары көбү азыр журналисттер айтып атат, тарапташтар деп баягы орусча сторонник дегенди которуп алышты, былжырашыпчы. Кыргызда тарапташ деп айтат да. Садырдын жана тарапташтарын айталы да. Черчиллдин мыкты айткан сөзү бар. Алгыр куш канчалык шамал катуу болсо, ошончолук бийик учат дейт да. Садырдын оппоненттери, Садырдын бизге окшогон сынчыл көз карашты көбүрөөк айтып турсак, ошончолук курчуйт да. Биз жондон таптап отуруп буга чейинки падышалардын тагдырын көргөнбүз далайынчы. Так ошол жанагы элдин шары, сүрөмө топтор, сүрөөнгө алып аткандын баары түбүнө жетет да. Мындай айтканда муздак акыл менен, мындай салкын кандуулук менен ойлонуп аткан жок да. Садырын бүгүн эмоция менен көбүрөөк башкарып атат элдичи. Эл дагы ошондой Садырга бир мүмкүнчүлүк берип койгулачы, Садырга убакыт берип койгулачы деп аткандын баары бул Кыргызстандын кандай жолго баратканына көзү жетпей, биз баягы сүйүүнүн көзү сокур болуп атат. Ошол болсун. Рахмат.